Сабактан сырткары жөндөмдүүлүгүнө жараша түрдүү ийримдерге барып, өзүн ар тараптан өстүрүү бүгүнкү күндүн талабы десек болот. Айрыкча балдар үчүн ийримдер чоң мааниге ээ. Анткени алардын келечекке болгон кадамы дал ушул бала кезден башталат. Айжан Газиеванын чыгармачылыкка аралашуусуна да ийримдердин таасири чоң болгон. Мындан улам убакыттын өтүшү менен баланы ийримдер менен шыктандырып, тарбиялоону туура көрүп, атайын балдар үчүн ийримдер мектебин ачкан. Бул балдардын ички чыгармачылык дүйнөсүн ачканга жакшы жол көрсөтөт. Бала ошондо уялбай, тартынбай, болгон өзүнүн оюн айтып, негизи коомго жакшы бир иштерди кийин кылганга жакшы жолдор көрсөтөт деп ойлойм. Биз буга чейин актерлук чеберчилик боюнча сабактарды бир гана университеттеги студенттер окуйт деген болсок, учурда кичинекей биздин мотурайган бөбөктөрүбүз үчүн дагы актерлук чеберчилик боюнча атайын ийримдер ачылган. Балдар театры бөбөктөрдүн актерлук жөндөмүн өркүндөтөт. Келечекте мыкты артист болуп чыкпаса да, бала тартынчаактыктан арылып, оюн эркин билдирүүгө үйрөнөт. Мындай сапатка ээ болгон ар бир бала келечекте өз ордун татыктуу жерден таба алат. Негизинен бул сабакта жаңылмач, жаныбарларды тууроо, этюд жасоодон баштап сүйлөө кебин үйрөнүшөт. Негизи кичинекей балдар булар жан дүйнөсү өзү аябай ишенчек болот да, булар алдабайт. Бир мисалы роль берсең, ошону көрүп, сезип аткарып беришет да. Жаныбарларды туурабодон, үндөрүн туурашат, кыймыл аракетин туурашат, үй буюмдарын жаң киргизишет. Актерго деген эмне керек болсо, ошону так сүйлөгөндү үйрөтүп атабыз, жаңылмаштарды жаттатып айттырып атабыз. Анан этюд деп коет, беспредметное действие деген ошонун баардыгын мисалы кичинекей балдарды кийин съемкага чакырып калышса, булар деген ошол жерде даяр болот да. Кызыңыздын суй кайган келишимдүү болушун кааласаңыз, кичинесинен бий иримдерине берсеңиз жаңылышпайсыз. Бий кыздардын жана балдардын дене боюнун туура өсүүсүнө жардам берип, активдүү жашоо образын алып жүрүүгө жол ачат. Бийге катышкан кыздын табити баардык нерсеге жакшы болот экен. Чоңойгондо туура кийинүүнү, туура басууну, өзүн тыккан алып жүрүүдө эч кимдин жардамына муктаж болбойт. Кийин бичи болбосо деле мен биринчиден ошо кыздардын баары негизи бийлесин деп ойлойм. Анткени дегенде булардын азыр кичинекей кезден баштап булар бай энергиясы ашып ташып турган убактысы, булар келип ошо энергиясын чыгарып кетиш керек да. Тақта менде бүт достарым бар. Үйгө барып, апама, атама, эжеме бийлеп берем. Ал эми балаңызды өнөр адамы катары көрүп, келечекте искусство тармагына аралаштырам десеңиз, анда ыр-хор ийримдерине бериңиз. Балдар арасында интеллектуалдуулук аң сезимди жогорулаткан ийримдердин бири шахмат. Бул ийрим кыздарга да, балдарга да кызыктуу жана пайдалуу. Шахматты үйрөнгөн өспүрүмдөргө туура чечим чыгарууга, логикалык жана аналитикалык түрдө ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми баланын интеллектуалдуулук деңгээлин өнүктүргөн дагы бир жаңы ыкма менталдык арифметика экени баарыбызга белгилүү. Ал баланын эске тутуусун жакшыртып, аналитикалык жана чыгармачыл ойлонууга жол ачат. Элестетүүнү өнүктүрүп, ойду бир жерге топтоп, бат чечим кабыл алуусуна жардам берет. Бош убактысын пайдасыз өткөрбөй, ийримдерге катышып, келечегин максаттуу түзүп, кыргыз эли сыймыктанган уул кыздар көп болсун. Бал челекте арылар, бар багыла барына, барыласынан чагыласын барына. Айжан Нурманбет кызы, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ Таңманай программасы.